Audio Jungle. Керемет жашоо бул керемет ойлор менен башталат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин кереметтүү коногубузду сиздер менен тааныштырган 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы. Ал эми кызматта мен Мира Абдылдаева. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто тамашачы, тамада өзгөчө таланттуу инсан, барыңыздарга белгилүү Элдос Аскарбековду суроолорубуз менен сыңгалабыз жана сынайбыз. Ал суроолорго кандай жооп берет болду экен? Бардыгыңыздарга кызык болсо, бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Кеттик анда. Даяр болсок анда баштадык. Кеттик. Тамашоого келип калуума? Сіздерге өлесіңдер. Эгерде үйлөнүп алганымда, Жырғамақпын. ар бир видеону тартып жаткан кезде, Терең ой болатам. девушкасы бар бекен деп кызыгып жаткандарга, Бар. Instagram мен үчүн Байланыштарымы карап жатты. ар бир тойду алып баруумда, Өзгөчө берилем. мен өлкө башчы болгонумда, Ой, дагы деле жыргамакпын. жашоону татыктуу жашоо үчүн Жакшы адам болуш керек, көп акча табыш керек, тарбияны тура бериш керек балдарыңа. Кыргызстан мен үчүн Мекеним кийинки суроолор. Аялыңыздын кайненесинин кудагыйы сизге ким болот? ой, ишик туган болот. Ишик туганым болот. Эшектин эмнеси адал? Жумушу. Туура, жумушу адал. Сапар Исаков сиз үчүн ким? Мыкты саясатчы. Инстаграмдан канча акча табасыз? 0. Тескерче кайра коротом. Ар бир өткөрүлгөн тамашоодо сиз өзүңүзгө кандай пайда аласыз? Германдарга бүлгүт аркылуу ошондон үчүн пайда. Атка кайсыл жагы менен минесиз? Мени көргөн эмесмин такыр. Шаарда чыгып, бул кичинекейимде атала качып кеткен, ошондон бери корком да. Тамак жасаарда алгач казанга эмне саласыз? Алгач май куям. Көздү карайбыз да биринчи, көз салат экенбиз. Тамашоого келген күнүңүз, айыңыз, жылыңыз? 2010 жыл 21 ноябрь. Мынакей, кийинкиси туура же туура эмес деген суроолор. Аскар Акаев физик болгон. Физик болгон. Туура. 33 суроо 3 мүнөт рубрикасында экинчи жолу коноктомун. Жок, туура эмес, биринчи жолу. Чакырышпайт вообще мени негизи. Бүгүн эле чакырып алышты. Мынакей, алма сабагынан алыс түшпөйт. Туура. Instagram 2014 жылы иштеп баштаган. 2012. Туура эмес. Бул туура эмес. Сиз Боз салкын киносунда үн коштогонсуз. Жок ай. Ал кезде кичинекей болчумун. Кыргызстан 2030 жылы өнүккөн өлкө болот деп Гүлзат Мамытбек айткан. Алып айтат 2025 болот. Чыңгыз Айтматов кино режиссер жана оператор болгон. Жок. Ак үйдө 120 депутат иштейт. Туура. Туура. Кийинкиси мектеп суроолор. Математика кайсыл тилден алынган? Грек тилинен алган. Туура. Хендрикс деген ким болгон? Физик болгон. Гитарист болгон. Атом өзүнүн ичинен канчага бөлүнөт? Билбейм, түштүк бөлмөсү болду ичи. Бул негизинен бирок 2ге бөлүнөт экен. Жипар Исабаева деген ким болгон? Телекаршы билбейт экен. Билбейсиз, бул акын болгон экен. Кыргызстанда алгачкы тартылган фильм ойлонобуз. Тамаша, телекаршы эстеп атам, кайсы биринчи экен? Кыргызстанда урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчилерден болуп тартылган фильм бул Салтанат фильми экен. Салтанат, телекаршы көрбөпмүн, чын. Бирок билип алдыңыз. Билип алдым, эми көрүп коем. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин 3 мүнөтүбүз аягына келип жетти. Ал эми сиздин суроолоруңуз аягына келип жеткен жок. Сиз тилекке каршы 29 суроого жетиштиңиз. Демек сиз утулдуңуз. Утуп калдым мен. Ооба. Мына возможность берип коет го, керки передача, мындай давай деп 5 секунд бергиле, анан суроого жооп берип коеюн. Макул, анда кеттик. Анда Кыргызстандагы эң бийик чоку? Ленин чокусу. Болду, сизде мүмкүнчүлүк жок. Бул деген жеңиш чокусу. Ай, жеңиш чокусу кийин андагы Путин чокусу деп өзгөртөбүз деп чыгышты, бир аз ызы чолуп атат. Бийликтиги 7442 беле ушундай болчу. Окугам мен, просто окугам, унутуп калдым. Бирок сиздерге мынакей баарын билет экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы сиз утулдуңуз. Кайгырбаңыз, бирок сиз 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынан гана утулдуңуз. Башка жактан утулганыңызды көрө элекпиз чынында. Анда алгач.
тамашалоо өтүп эле жүрөм, баары билет деп коем. Негизи жалпы көрөрмандарга айтып өтөлү, эми тамаша иретине жооп бергенге аракет кылдым. Керектүү жерлерде ойлогоңуздар, бул бала чын эле ушундай экен деп. Болгону 3 мүнөттүн ичинде элди күлдүрүш да кыйын, бир чети. Күлдүргөнгө аракет кылайын дедим, аны менен биргеликте өзүмдү да канчалык акылдуу экенин көрсөтөйүн деп тилекке каршы болбой калды. Бул видеону сүйлөшкөн кызым, анын ата энеси, туугандары көрбөй эле койсо болду, биягы үйлөнчү деле болуп атабыз. А если көрүп калчу болсо, то да 1-2 жыл бойдокчулук менен жашайт окшойбуз да. Үйлөнсөм деп суроо бердиңерби, эмне? Мынакей. Ошол мен үчүн аябай оор суроо болуп атат. Ой, мындай жана орустар айтып коет, больная проблема тема дегендечи, ошондой болуп атат. Көчөдө турган бейтаныш кыз жана жигитке 2 жашка барып кызына сен менин девушкам болчуң, сен менин сүйгөнүм болчуң, сен башка бирөө менен жүрүп алсың деп тамашага салып, бир ыңгайсыз абалга калтыруу керек. Мынакей биз тапшырманы көрдүк, өтө оор тапшырма калтырган экен. Тапшырманы көрдүңүз, эмне кылабыз эми? Даярсызбы? Кандай кылабыз? Кайрылуу жазайынчы. Ильяс байке, ушуну көрүп аткан болсоңуз сизге чоң рахмат. Жапчаш турган баланы эле азыр шагын сындырган атасыз. Эсинчө, ким билет, негизи 5 жылдан бери эшик жакка деле барбай эле жалкоолук менен үйдө жаткан кезим мушташ албайм деле кыйратты. Азыр бирөө мени чапчы тепчи жоло турган болсо, элдин баарында шерменде болобуз экөөбүздүн. Биринчиден сиз, экинчиден мен. Неге бирөөнүн кызына тийиштесиз мени? Эми сабыр кылыңыз дагы, бирок айла жок, тапшырманы аткарыш керек. Сиз ыйласаңыз деле, күлсөңүз деле, бизге пара берип, алдасаңыз деле биз болбойбуз. Бирок тапшырманы аткарышыңыз керек. Негизи мындай экен да, ар бир эркек кызганчак болобу же болбойбу, бирок мен кызганчак эмесмин деп миң акчасы деле кызганат экен. Мен деле башында ошондой болчумун. Анан билбейм, эми кызганбаган эркек болбойт экен өзү бул жашоодо. Азыр барып эми бирөөнүн кызына эле кандайсың, жакшысыңбы, экөөсү сонун жүрчү керек, сен кимди таап алдың дей турган болсом. Азыр бул жерде эми билбейм. Оператор байке, жакшы эле мушташасызбы? Эсче камераны таштай калыппы? Жардам бересиз. Анда мен сизге Сен да жонтурбай кал, кызды чачкан кармай калып. макул мен колуман келишинче мен сүйлөп болсо дагы жардам бергенге даярмын. Анда микрофон сизге берейин. Сиз иштеп жүргөн киши болуп эле жумушуңуздан эле бир маалда сүйлөшкөн кызыңызды көрүп калдыңыз, анан артынан барыңыз. Кеттик анда, сизде болсун. Кандайсың? Жакшысың? Жакшыбы? Кел дос. Атың ким? Тима? Тима? Канча жыл жүрүп атканыңарга? Азыр эле болду. Примерно. Примерно 1 ай. 1 ай? Да, почти. 2 ай өтөлүк жатып эле унутупсуң да мени, Тима жаман көрбө, просто бул жерде мурда сүйлөшкөн кызым болчу да. Мурда сүйлөшкөн кызым болчу. Жакпы? Разборка башталган баштап, отурсаңар болобу? Эми башталды эле. Атыңыз ким? Нази? Нази, айда таппай калдым мен. А сиздин атыңыз ким байке? Тима. Тима, сиз өтө бактылуу айым экенсиз. Ал эми Элдос, биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз эми? Кийинки конокко эгерде бирөө утуп кала турган болсо, чыны оор тапшырма берели. Могу Бишкек парктын милициясынан чыгып келаткан жерде бир кагазга кайыр сурап отурсун бир 5 мүнөт. Пока 10 сом таппайынча турбаш керек ошол жерде. Жазып алып болду. Жардам бергилечи деп жазып отуруп, пока бирөө 10 сом бермейинче ошол жерден турбаш керек. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынын сүйүктүү күйөрмандары. Биз мынакей ушундай сонун инсан менен сонун рубрикабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми кийинки коноктор менен амандашканча, кийинки коноктор менен оюндарыбызды кызыктуу кылып сиздерге сунганча, сак саламатта калыңыздар. Силер акырындан бара берле, мен биякта да чечип алайын. Audio Jungle.